Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Oğlu бүткүл аламдын жалгыз жаратуучусу болгон Алла Таалага чексиз мактоолор. Анын акыркы пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын салам жана тынчтыгы болсун. Жалпыңыздарга Алланын тынчтыгын, мээримин тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жума күнүбүз берекелүү болсун. Жума күндө ушундай бир убакыт бар дейт. Кимде ким ошол убакытка туш келсе, дуасы пардасыз кабыл болот дейт. Ошондуктан жума күнү көп дуа кылалы, тилек кылалы. Айрыкча мамлекетибиздин тынчтылыгы, бейпинчилиги, эркиндиги, коопсуздугу, мына ушуларга көп дуа кылалы. Бүгүнкү темабыз дагы 31 август эгемендүүлүк алган күнүбүз, майрамы келип атат. Эгемендик күнү, ошол эгемендүүлүк, мамлекеттүүлүк, мекенди сүйүү, мамлекет сүйүүсү шариятыбызда кандай каралган, мына ушулга иншаллах токтолобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дооруна токтоло турган болсок, пайгамбарыбыз да ошол Меккеде төрөлүп, ошол жерден ошол ислам жайыла баштаганда сахабаларга куугунтук болуп, Меккенин мушриктеринен куугунтук жеп, мына ошол учурда пайгамбарыбыз дагы ошол Меккеден чыгарылып, Мединага хижрат кылган. Бардыгыбыз билебиз, сахабалар ошол жака барып, Мединада экинчи мекен катары тутунган. Ага чейин Эфиопияга дагы хижрат кылышкан. Мухажирлер деп аталып, ал жердеги тосуп алгандарды, жардам бергендерлерди ансарлар деп атаган пайгамбарыбыз мына ошол жерде бир сөз айткан экен. Ошол сөзүнө, хадисине иншаллах токтололу. Ошол мекенди сүйүүсү туурасында айтылган söz. Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaqifen alal hazvarati faqala wallahi innaki la khayrun ardillahi ve habbu ardillahi ilallahi ve levla anni uhrijtu minki ma kharajtu. Пайгамбарыбыз ошол Меккеден коштошуп, мындайча айтканда ошол жактан чыгарылып жаткан маалда ошо Хазвара деген жерге келип мындай деп айткан экен: "О Мекке, Аллага касам ичип айтамын, мен Алланын эң жакшы жана Алланын эң сүйкүмдүү аймагысың сен Мекке. Сенден мен күч менен ушу куулуп чыгарылбаганымда сени эч качан таштап кетпейт элем" деп көз жаш төгүп, коштошуп, анан Меккеден чыгып кеткен экен. Мындайча айтканда бул дагы ошол өзүнүн туулуп өскөн жерине, мекенине, топурагына болгон сүйүүсү, тууган жердин топурагы алтын демекчи, өзүнүн мекенине болгон сүйүүсүн арнап мына ушундай сөздөрдү айткан. Пайгамбарыбыз кийинки хадистеринде ошо мекен туурасында дагы ан Салман кола Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам якул рибату яумин ва лайлатин хайрун мин сиямин шахрин ва қиямихи ва ин мата жара алейхи амалуху аллади кана яамалуху ва уджри алейхи ризқуху ва амина фаттан. Пайгамбарыбыз хадисинде ошол бир күн менен бир түн ошол нөөмөттө туруу, ошол өлкөнүн тынчтыгы үчүн кайгуу күзөттө туруу, ошол бир ай орозо кармап, түнкүсүн дагы намаз окугандан, мындайча айтканда тахажжуд намаздар, ошондой түнкүсүн намаз окугандан дагы артык. Эгерде ошо нөөмөт учурунда бир көз жумуп турган болсо, ошонун кылып аткан амалдары ошол нөөмөттө тургандагыдай сообу аркасынан барып тура берет деген да, сообу уланып тура берет. Анын ырыскысы дагы уланып тура берет, кабырдагы сурак соолдору дагы мындайча айтканда ошол сурак соолдордон, периштелерден көңүлү ток болот, көңүлү жай табат, сурак соолу жеңил болот деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айткан экен. Көрдүңүздөр, ушул мекенди сүйүү, анын көзүн карайгиндей сактоо, анын ичиндеги элдин тынчтыгын ойлоп, бизде мисалы үчүн күзөттө тургандарыбыз бар, түнкү нөөмөттөрдө турганыбыз бар, чек араларда турган көздөр бар. Ошол нерсени эмне кылтат? Өлкөгө бир душман чаап кирбесин, же болбосо бир душмандыгын кылбасын, элдин тынчтыгын бузбасын, фитна кылбасын, бузукулук кылбасын, согуш чыгарбасын, элдин арасында бир эки тарап болуп уруш болуп жанжал болбосун деп түнү патрулдарда, чек араларда, ар кандай нөөмөттө ошо элдин коопсуздугу
тынчтыгы, ынтымагы, биримдиги кетпесин деп турган бир көздөр бар да. Ошол инсандар бар. Ошолор тууралуу айтып атат да. Бир күнү менен бир түн эле нөөмөттө туруп коюп, бир ай орозодон, бир ай түнкү тахажжуд намаздарынан, нафил намаздардан да артык деп атат. Көрдүңүзбү? Бир түн, бир күн. Эгерде ошол өлө турган болсо, не болот деп атат? Ошол аткарып аткандай сообу барып турат экен кыяматка чейин. Нөөмөттө канчалык сооп болгон болсо ошончолук. Пайгамбарыбыз хадистеринде дагы азыр келет, мына кийинки хадисте Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам якул айнани ла тамассухуман нару айнун бакат мин хашиятиллах ва айнун батат тахрусу фи сабилиллах. Кийинки хадисте да айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте ушундай бир эки көз бар дейт. Эки түрлүү көз бар. Ушул тынчтыкты карап турган бир эки түрлүү инсан бар дейт. Аларга тозок оту эч качан жакындабайт дейт. Бирөөсү ушундай көз бар. Алладан коркуп, ошо Аллага жалынып, жалбарып, дуа кылып, тилек кылып, күнөөлөрүн кечириш үчүн, эл үчүн, башка үчүн дуа кылып, өзүнүн күнөөлөрүн кечириш үчүн дуа кылган, Алладан коркуп ыйлаган көз жаш дейт. Ошол көздү тозоктун оту көрбөйт. Дагы бирөөсү ошо түндөрүн Алла жолунда нөөмөткө туруп өткөзгөн көз дейт да. Көрдүңүздөрбү? Элдер ушундай тынчтыкта уктап атабыз биз. Үй бүлөбүз, бала чака эч бир бейкапар уктап атабыз. Бирок ошону уктап аткан, тынчтыкты уктап атканга себепкер болгон адамдар бар да. Биздин тынчтыгыбызды бузбаганга алар себепкер болуп, чек араларда нөөмөттө турушат. Түнкү кагылышуу болуп кетпес деп түнкү патрулдарда турушат. Жол коопсуздугу барбы? Ошол инсандын коопсуздугу, ичип мас болуп жүрөбү? Ошондор бүт контролдоп карай турган бир элдин тынчтыгы деп жүргөн бир көздөр бар да. Мына ошол көздөрдү не дейт? Тозоктун оту көрбөйт дейт да. Көрдүңүздөрбү? Бул ошо мамлекетке болгон кызмат, мамлекетке болгон, өлкөсүнө болгон сүйүүсү колунан келишинче ар ким өз салымын кошуш керек өлкөгө. Мына ошол салымын кошкон болсо канчалаган сооп экендиги мына хадистерде дагы айтылып атат. Ошо пайгамбарыбыз жана айтып өткөндөй Меккеден чыгарылып, Мединага хижрат кылып, анан о Мекке, сен сүйкүмдүүсүң, кооз шаарсың, мен сенден чыгарылбаганда мен сени таштап кетпейин болчумун деп ыйлап көз жаш төгүп, ошол өлкөсүн таштап, не кылган? Туул өскөн жерин таштап Мединага хижрат кылган. Абу Бакр разияллаху анху, Билал Хабаши разияллаху анхулар, мына ушулар баргандан кийин, Мединага баргандан кийин ооруп калган. Ошол өлкөсүнө болгон сүйүүсү, туул өскөн жерине болгон сагынычы, кусалыгынан ооруп калышкан. Айша энебиз аларды зыярат кылып, анан ошол алардын ошо өз жерине болгон сагынычы, ошол себеп болгону, оорусуна себеп болгондугун Айша энебиздин хадистерде, риваяттарда келет. Көрдүңүздөрбү? Ошол өзүнө болгон сүйүүсү, керек болсо ошо ыр кошуп дагы Абу Бакр разияллаху анху ошо кара ыр түрүндө дагы айткан. Ар бир инсан үй бүлөсү менен жашайт, үй бүлөсү менен баштайт. Жаңы күнгө карагын ал эми өлүм ага бут кийиминин босогосунан да жакын деп өлүмдү эстеп, ошончолук ооругандыктан Абу Бакр разияллаху анху ошо ыр саптарын кошкон. Азирети Билал болсо, чиркин бир түн болсо дагы Меккеде калсам, ошол жерде булактарына барып суусун кансам, шама тафил тоололоруна көзүм тойгончо карасам деп ыр саптарын төккөн. Ошо Мединага барып алып. Көрдүңүздөрбү? Ошол өз жерине болгон сагынычы ушундай болгон. Андан кийин анан Азирет Айша энебиз ушул сөздөрдү, Билалдын ыр саптарын, усалыктарын айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган экен. Не деген? О Аллахым, бизге Меккени сүйдүргөнүңдөй, андан да көбүрөөк Мединаны сүйдүргүн деген. О Аллах, тараза ташыбызды берекеттүү кылгын, Мединанын аймагын бизге пайдалуу кылгын деп дагы бизге мына ошондой дуаларын айтып өткөн. Көрдүңүздөрбү? Ошо Меккени сүйдүргөндөй бизге Мединаны да сүйдүргүн деп. Азыр Медина канчалык сүйкүмдүү шаар. Мединаны бардыгы сүйөбүз. Керек болсо Ухуд тоосун дагы, Ухуд тоосун биз сүйөбүз, Ухуд тоосу бизди сүйөт деп. Пайгамбарыбыз казаттарга чыккан маалда дагы 3-4 айлап жүрүп калган, Мединаны сагынган. Мына ошондо тоолор көрүнө баштаганда ошол эшегин атын төөсүн чапкылап, тезирээк жүткүнүп тезирээк жетейин деп шашылган учурлары келген экен да. Көрдүңүздөр? Ошондо Ухуд тоосунун сүйүүсүн арнаган экен. Бул дагы ошол өзүнүн болгон өлкөсүнө сүйүүсү, патриоттуулук сезими
түшүнсөк болот пайгамбарыбыздын. Керек болсо ошол өзүнүн жерин, туулуп өскөн жерлерин таштап кеткендер, өзүнүн туулуп өскөн ошолор туурасында мухажирлер, хижрат кылгандар, Меккени таштап кеткендер туурасында аятта айтып атат. Аятта валладина хаджару фи сабилиллахи мин бади ма зулиму ланубаввианнахум фид дунья хасанатан валал ажрул ахирати акбар лау кану я'ламун. Нахл сүрөсүндө 41 аятында ошо зулумдукка учурагандан кийин Алла жолунда көчкөндөрдү көрдүңүздөрбү? Ошол жерде зулумдукка учурашты. Канчалаган мусулмандар, сахабаларды ошол жердеги меккелик мушриктер кыйноого алышты, өлтүргөнгө чейин барышты, таштар менен басып коюп, күнгө кактап, ушунчалык кулдар сабагандай кылып сабашып, аларга кысым көрсөтүшүп, керек болсо соода кылбай, аларды мындай бөлүп коюшту да. Ошончолук кыйынчылыкка. Мына ошол айтып атат, ошон үчүн аятта айтып атат. Зулумдукка кабыл учурагандан кийин Алла жолуна көчкөндөрдү, жана меккелик мушриктерди, меккелик мухажирлерди дүйнөдө жайлуу конушка жайгаштырабыз деди. Көрдүңүздөр, Мединага жайгаштырабыз. Эгер алар билишсе, акыреттеги сыйлыгы андан дагы артык деди да. Көрдүңүздөр, ошо хижрат кылгандар үчүн Алла Таала бейиштин жайын ачык эле аларга убада кылып койду. Ошону тынчыраак отурлар деп коюңуздар. Ошону бизге жеткирип атат аятта. Көрдүңүздөрбү? Бул жайда эле бул бейиши эле эмес, акыретте дагы бейишилик болот ошо хижрат кылгандар деп аятта Нахл сүрөсүндө бизге кабар берди. Кур'ан Каримде кийинки аятта да Хашр сүрөсүндө айтып атат 9-аятында валадина табаввау дара вал имана мин qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yurithuna ala anfusihim walau kana bihim khasasatan wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Мына Хашр сүрөсүндө дагы ошо мухажирлерден мурун ал журтка Мединага жайгашкан жана көңүлдөрүнө ыйманды жайгаштыргандар, хижрат кылгандарды сүйөт деп атат. Эми жанагы аят кайсы Нахл сүрөсүндөгү аят мухажирлер туурасындагы аят болсо, бул аят ансарлар жөнүндө болуп атат. Ансарлар ошо мухажирлер хижрат кылып, өзүнүн мал дүнүйөсүн, туулуп өскөн жерин, үйүн, бүт мал бакырасын таштап хижрат кылгандар. Алла жолунда дин үчүн хижрат кылгандарды тосуп алгандар, аларга жардам бергендер, үйүнөн, мүлкүнөн бөлүшкөндөр. Мына ушулар тууралуу айтып атат. Ошо мухажирлерден мурун ал журтка жайгашкандар. Алар кимдер? Мединадагылар. Көңүлдөрүнө ыйманды жайгаштыргандар, ошо жердеги мусулмандар, ошо хижрат кылгандарды сүйүшөт дейт. Меккеликтерди сүйүшөт. Аларга берилген нерселер үчүн эч качан тынсызданышпайт. Ошо мухажирлерге мал дүйнөсүнөн беришет, колунан келишинче жардамдарын беришет. Эми караңыздар, өздөрүндө жетишсиздик болуп турса дагы дейт да. Өздөрү жетпей атат, өздөрү деле ачка болуп турат, бирок ошо нанынан жарым туурамын бөлүп бергендер. Өздөрүнө жетишсиздик болуп турса дагы, өздөрүнө караганда өзгөлөр жогору коюшат деп мына ушундай сыпаттап атат ансарларды. Көрдүңүздөр, булар дагы бейиштик экендиги Алла Таала өзү аятында мына ушундай кылып койгон. Бул эмне дегендик? Ошо өзүнө болгон, өлкөгө болгон сүйүүсү, ошол меймандарды, инсандарды, көчүп келгендер, хижрат кылгандар, кыйынчылыкка тушкандарды дагы ошо өлкөсүнө батырып, жайгаштыргандар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде ошол ар кимиси ошо өзүнүн жерин сүйүүсү, мекенге болгон сый-урматы, ошол жанагы хадисте айтылгандай, Аллага ант ичип айтамын, сен Алланын эң сүйкүмдүү, Аллага сүйүктүү аймагысың, о Мекке, сенден чыгарылбаганда мен эч качан сени таштап кетпейт болчумун деп пайгамбарыбыз дагы өкүнүп, мына ушул сөздөрдү айткан. Ар бир ошо мекендин өзүнүн абасы, суусу, топурагы инсанды канчалык өзүнө тартып турат. Туулуп өскөн жерин топурагы алтын. Ар ким өзүнүн туулуп өскөн жерин сагынат, куса болот. Ошону менен бирге ошол өлкөсүнө дагы мындайча айтканда кызмат кылышы керек. Патриоттулук сезими менен, бул жерде патриоттулук дегенде жанагынтип улут улутка бөлүнүп, бул уруу, тиги уруу, тигил улут, бул улут дебестен кайсы бир улуттар болсо дагы ошо жерде ынтымактуу жашап өз өлкөсүн коргоого милдеттүү. Буга мисал катары айта турган болсок, Медина келишими деген болгон. Ошол жерге барганда
мухажирлер барып, ансарлар болуп, мусулмандар көбөйө баштаган. Бирок ошол эле маалда башка дин өкүлдөрү дагы бар болчу. Башка дин өкүлдөрү, христиандар, жөөттөр дагы ошол жерде жашашкан. Бирок ошо Мединага дагы сырткы душмандар кол салышып турган. Мына ошондо Мединаны сактоо максатында, ошол өлкөнүн бүтүндүгүн, биримдигин сактоо максатында кайсы уруу болбосун, кайсы дин өкүлү болбосун, өзүнүн мекенин, өзүнүн шаарын, өзүнүн жерин коргоо үчүн келишим түзгөн. Биз ушул Мединага кимде ким согуш аша турган болсо, жалпы ошол жерди сактайбыз, жалпы коргоого чыгабыз, жалпы согушка аттанабыз деп келишим түзүшкөн. Көрдүңүздөрбү? Ал жерде башка уруу, башка улут, башка дин өкүлдөрү да болчу. Мединада мына ушундай келишим түзүлгөн. Пайгамбарыбыздын доорунда пайгамбарыбыз баш болуп ошол жердеги жөөттөр менен бардыгы келишим түзүп, биз Мединаны соктап калышыбыз керек. Мединага кандай согуш ачып атса, же бирөө душмандык кылып аткан болсо, ошону коргошубуз керек деп, ошол өлкөнү сактоо үчүн келишимдерди түзгөн да. Бул биз үчүн мындай факт болуп эсептелет, бизге мындай далил болуп эсептелет. Ошондуктан бир өлкөдө сөзсүз эле бир улут же бир уруунун эмес, жалпы ошонун ичиндеги атуулдук алган жарандардын бардыгынын ошол өлкөнү сүйүүсү, ошол өлкөнү ынтымак менен, биримдик менен коргоого милдеттүү. Биз баркын билишибиз керек. Азыр мына канчалаган мусулмандар, канчалаган инсандар, мына азыр көрүп атасыздар, жер талашып, чет өлкөдөн кабарларды көрүп атасыздар, канчалаган адамдардын каны, жаш балдар жардыруу болуп, мына согуштар болуп атат, көрүп атасыздар. Азыр ошол жерде тынчтык барбы? Азыр ошол жерде бир сабак алып билим алышабы? Ошол жерде ибадат кылышабы? Каалагандай эркин жүрүшө алабы? Жок. Азыр өлүм менен өмүрдүн ортосунда коркунучта жүрүшөт. Бир жерде кетип атса, же больницада жардыруу болот, же болбосо ошо менен көз жумуп кетет, же болбосо бала чакасынан коркунуч. Көрдүңүздөрбү? Тынчтык болбогон жерде, эгемендүүлүк болбогон жерде, биримдик болбогон жерде мына ушундай нерселер ишке ашып атат. Көрүп атабыз. Керек болсо мына кошуна өлкөлөрдөн эле мына уйгур бир туугандарыбыз айтсак болот. 30 миллионго жакын мусулман өзүнүн мындайча айтканда эгемендиги жок. Эгемендик эмне болуп себеп менен эми Алланын да бир сыноосу. Бирок ошентип эгемендик алып кала албады. Көрдүңүздөрбү? Кыйынчылыкта жашайт. Бир эле мисал айтайын, диний ибадаттарын кандай аткарат? Мисалы үчүн ажылыкка ошол бир туугандарыбыз 65 жаштан жогору чыккан болсо уруксат берет өлкөсү. Көрдүңүздөрбү? 50ге чыгып өлүп калсаң эмне болот? 55ке чыгып ооруп калсаң эмне болот? Бара албай каласың. Кандай, көрдүңүздөрбү? Кандай бир зулумдук. Эркиндик дегенди ошо эгемендиктен көрөсүз. Мына биздин Кыргызстанда каалаган маалда мына банкка тапшыр, өчүрөткө тур, ажыга барып келе берип атат. Умрага мына 30 миң, 50 миң адам барып келиптир бир жылда. Ким кой деп атат? Каалаган маалда барып атат. Мен кышта барам дейт бирөөсүчү, салкында барам дейт. Бирөөсү мен орозодо барып ошо жерде замзам суу менен ооз ачып, ошо жерде таравихтерге катышам, хатма окуйм, мен ошо жерде дуага катышам, кадыр түнгө барам деп. Каалаган маалды тандап эрки менен барып келип атат. Ибадат деген эркин. Мына жума мечиттер, кандай 5 маал мечиттер ээн эркин. Бир жерде жабып, сен эмнеге келдиң, сен эмнеге келбедиң? Жок. Мына керек болсо балдарды окуткула деп атат. Мектептен сырткары келип окушсун деп. Ээн эркин, дин эркиндигин ушунчалык берип койду. Бир эле мисалда. Көрдүңүзбү? Ажылыкка каалаган барып атат. А ошентип 65 жашка чейин чыкпай калсам эмне болот? Мисалы. Бара албай калып кетет. Ошол мамлекеттин өзүнүн мындайча айтканда, ошол улуттун өзүнүн бир эгемендиги жок болгондугу үчүн мына ушундай абалда жашап атат. Бизде деле көрдүк, согуш учурларында баштан өткөздүк. Туурабы? Ошондой маалда ибадаттарды кеңир кесир кыла алдыкпы? Базарга барып соода кыла алып калдыкпы? Жок, жума окуй албай калдык. Коркунуч болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан тынчтык, бейпилдик, ынтымак өтө маанилүү. Анан эң маанилүүсү ошо өлкөнүн эгемендүүлүгү. Биз азыр ушунчалык адамдар ошо сын пикирден эле ажырабай калды. Бирөөгө сын айтып коебуз, буну кылса тиги кылдык, тигини кылса муну кылды деп ошону сындап эле отурабыз. Өзүбүз өлкөмө эмне салым коштум деп ар бирибиз суроо беришибиз керек. Мен мына Ош шаарынын тургуну катары Ош шаарына эмне салым коштум? Ар ким өзүнүн домунун жашап аткан жеринде деле подъездде тазалыгы кандай? Эшиктин алдына гүлпүл эгип, бир дарактарды эгип, ушу балдар эс ала турган жай кылдыкпы? Тазабы? Бардык жери жайындабы? Канчалык салым кошуп атабыз? Мына азыр өзү эле көрүп атабыз. Акбуран жээктер, канчалаган мусурлар чыгып атат. Канализацияларды улап коюп атабыз. Ошолбу биздин өлкөбүзгө кошкон салымыбыз? Ошолбу биздин патриоттуулугубуз?
Кайра зыян, сууга өзү зарар ушатыш өзү чоң күнөө. Канализацияларды уланып коюп атат. Биз ошол кылып аткан адамдарга эч болбогондо сын пикир айтпастан дуа айталы, дуа. Колубуздан келгенин эч болбогондо дуа кылалы. Ошол ишти ким кылып атат? Аймактык башкармалык кылып атабы, тазалык кызматкерлери кылып атабы, канча адам кылып атат? Ким баштап атат, ким совет берип атат? Ошол ким идея көтөрүп атат? Ошол башчыларыбызга дуа кылышыбыз керек. Ошолорго күч кубат бер, ден соолук бер. Ошолор адилеттүүлүк менен өлкөнү башкарууга насип кылгын, жолун жеңил кылгын деп дуада болушубуз керек эч болбогондо. Эртең кыяматта дагы жооп бергендей болушубуз керек. Мына Ибрахим алейхиссалам окуясына келет. Ибрахим пайгамбарды азырында токой өрттөнүп аткандарды көрүп атасыздар, самолет менен барып токтотуп, вертолеттор менен барып өчүрө албай турган өрттөнүп атат. Ошондой кылып токойдогу отундарды жыйып туруп Ибрахим алейхиссаламды отко салган Намрут. Ошондо бир куш тамчы сууну алып жөнөйт да. Ошондо шериктер сурайт жандагылар, ey бул токой өрттөнүп атса, тонна суу менен өчпөйсө, сен бир тамчың эмнеге жарамак деп сураганда, ана куштун жообу маанилүү да. Куш эмне деди? Мен дагы билемин, ал тонналап өчпөйт, бирок мен милдетимди аткарып атамын деди. Эртең Алланын алдына барганда ар кимибиз ошо жүзүбүз жарык болушубуз керек. Эмне салым коштук өлкөбүзгө, эмне кызмат кылдык. Ар ким өзүн ойлосун. Азыр мисалы үчүн ким канчалык салым кошуп атасыз шаарга, туулуп өскөн жериңизге кадырын билишибиз керек. Ушунчалык. Чет өлкөгө чыккандар билет, чет өлкөдө канчалаган кыйынчылыктарды көрүп келип атат. Экинчи сорт болуп келип атат. Кыргызстанда экинчи сорт болосузбу? Жок, Кыргызстанда биринчи сорт болуп жүрөсүз. Сиздин айлыгыңыз, иштесеңиз айлык берет, айды картыңыз бар, укугуңуз корголгон. Эгер ушунчалык зулум көрсөңүз, сотко барсаңыз, сот чечип берет. Сиз үчүн атайын жер бөлүнгөн, үлүш жер бөлүнгөн, жашай турган жер бөлүнгөн, ажыратылган. Ошол эгемендүүлүктүн белгиси. Чет жакта андай кылып сизге кароо кылып, андай кылып жардам бербейт тилекке каршы. Ошондуктан мына дагы бир эки ай эске түшүп кетти. Ошо бир падыша элин сыноо үчүн сүт сурайт экен, жардамга сүт керек болуп калды деп бир шестер жанагындай бочка сууну ошол айылга коюп кетет экен да. Таң заарда уйларды сагандай бир челектен сүт кошумча бергиле дейт экен. Анан кошуналар бардыгы бир челектен сүт алып барып беришет экен да. Анан эртең келип таң жарыганда ошо бочкада суу алгы шестерди ачса, ичи бардыгы суу экен. Анан анализ кылыптыр, ичинен сураштырса, ар ким ойлоптур. Кол кошуналар бардыгы сүт берет. Мен бир челек суу кошуп койсом эчтеке болбойт, аралашып кетет, караңгыда ким көрмөгө эле дейт да. Көрдүңүздөрбү? Ошентип бул кошунасы дагы челек суу бериптир, наркы кошунасы дагы бир челек суу бериптир, наркы сүт берет деп. Ошентип бардыгы не кылыптыр, бирөөсү дагы сүт бербептир, бардыгы суу кошуп коюптур. Биздин заманыбыз азыр инсандарыбыз, азыр ушундай инсандарыбыз дагы бар. Ошо шаарга мусорубузду, баандай тазалай турган жерлерди контролго албайбыз, тазалыкты кармабайбыз. Керек болсо тазалыкка келип сурап келсе, өткөндө айтып атат, жалып кылып атат, ошону тилдеп сөгүп атат экен. Эмнеге келесиң, сага эмнеге пул беришим керек депчи. Мусорду алып кетип атат ушул жерден тазалыкты кармап. Ал өзү чөнтөгүнө сала эле, квитанция менен алып кетип атат. Мамлекеттин кызматкери, тазалыктын кызматкери. Ол да тазалык үчүн деп жүрөт. Биз мамилебиз ошол болуп атат. Биз да ошондой акыбалга жетип калып атабыз да. Мен кылбасам эчтеке болбойт эле деп мусорду каалаган жерге таштап коюп атабыз. Ак буран жерлеринен азыр мусорлар канчалаган чыгып кетип атат. Дагы бир жерлерге барып эс алабыз, ошол жерден ыргыт беребиз, башкалар алып коет да депчи. Эмне үчүн өзүбүз ошону алып коелу, өзүбүз ошону таза кармайлы дебейбиз. Жолду тоскон, жолго жаман нерсе таштаган өтө чоң күнөкө, жолго зарар учурган өтө жаман күнөө экендигин билебиз. Хадистерде айтылган. Керек болсо тикенектерди коюп пайгамбардын жолуна тоскондор болгон. Алар каргышка калган. Ошондон коркушубуз керек. Бардыгы ошо имандын белгисинен. Ким тазалыкты карабай атат, ким өлкөсүнө салым кошпой атат, ким ушак гыйбат менен жүрөт, ал ошо кыяматта жоопкер болот. Биз Ибрахим алейхиссаламдын окуясындагыдай куштай болушубуз керек. Ар кимибиз. Сизден эмне үчүн сындабадыңыз, эмне үчүн сып пикир айтпадыңыз, кайчы пикир айтпадыңыз деп сурабайт. Сиз эмне үчүн салым кошподуңуз? Өлкө үчүн эмне гана жардамыңызды бердиңиз? Ошол жөнүндө ар бирибиз жоопкер болобуз. Ар ким өзү үчүн кыяматта
жоопкер болот. Ошон үчүн ошого көңүл бөлүшүбүз керек. Бул өлкөбүздү көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Мынакей керек болсо ошо тоо туурасында да айткан. Мына Ухуд тоосу дейт го, мына ошол эле Сулайман тоо. Караңыздар, окшош. Алдынан дарыя агып турат. Канчалык кооз жерибиз бар. Мына ошол Мединада да ошондой айтып атат. Мына ушул Таба жакшылыктын, кооздуктун шаары дейт. Бул болсо Ухудту көрсөтүп атат. Ал тоо бизди сүйөт, бизди жакшы көрөт, биз аны жакшы көрөбүз деп тоого болгон сүйүүсүн арнаган, жерге болгон сүйүүсүн арнаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүздөрбү? Ошо пайгамбар сапардан кайткан учурда Мединанын бийик дубалдарын көрөр замат эле төөсүн ылдам бастырат эле дейт, жүткүнүп тезирээк басат эле. Мединага болгон сүйүүсүнөн улам ошону шаштырган деп риваяттарда да келет. Ошондуктан мекенди коргоо, көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз десек болот. Мына бул жерде да бир хадисте келип атат. Пайгамбарыбыздын хадистеринде ошол Ибн Аббасин раята Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам канат сауда ва валивауху абьяду. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын желеги кара түстө болгон, асабасы болсо ак түстө болчу дейт. Мына желектери. Көрдүңүздөрбү? Ошо желек тууралуу дагы ошол желек дагы өлкөнүн биримдигин, өлкөнүн өлкөлүүлүгүн, эгемендигинин бир символу катары ошол маалда дагы белгилүү болгон. Эгер ошо желек кулап түшсө, желекти сактай албай калган болсо, ал жеңилүүгө учураган дегендикти билдирген да. Көрдүңүздөрбү? Бул тарыхта дагы белгилүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо хадисте аскерлерине дем күч кубат берүү үчүн жеңишке шыктандыруу максатында мусулмандардын байрагын бир адамга беремин. Ал адамдын колу менен Алла жеңишти насип кылат деп ошол сөздөрдү айтып туруп байракты Азирет Алиге тапшырган учурлар болгон экен. Көрдүңүздөр, мына Азирет Алиге тапшырган, ал Азирет Али ошо байракты көтөрүп жүрүп, анан жеңишке жеткен деген учурлар болуптур. Көрдүңүздөрбү? Ошол асабабыз, туубуз, мына кээ бир Мута деген согуш болгон 629-жылы. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мубарак колдору менен асабаны Заид бин Харисага тапшырган. Ал шейит кеткен Заид. Шейит кетери менен аны Жафар бин Абу Талибке тапшырган. Ал шейит болгонго чейин колун түшүрбөй, андан кийин Абдулла бин Равахага тапшырган. Андан кийин Халид бин Валид алган ошол асабаны. Көрдүңүздөрбү? Ал бир да жерге түшүрбөстөн ошо менен жеңишке Халид бин Валидтин колунда ошол асаба менен жеңишке ээ болгон экен. Көрдүңүздөрбү? Az бизде болсо желектерди не кылып атат? Аны түшүрүп, башка желектерди асып, мына ошентип желек менен ойношуп атат адамдар. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнө доо кетирүүгө шек кылып атат да. Бул абдан туура эмес нерсе. Биз ошол желекти дагы ошо сый урмат көрсөтүшүбүз керек. Анда чыгып атат, аны желекти мындай кылса ширк болот, анан кимин ырдаса мындай болот деп каяктан нерсени чыгарып атат. Эч кандай нерсе жок. Желекке сыйынып аткан бирөө барбы? Ал белги, пайгамбарыбыз маалында да ошондой желек болгон деп атпайбы? Желекти асабаны көтөрүп ошо жеңишке ээ болуп, Азирет Алинин колуна тапшырды деп атат. Ошондуктан биздин желегибиз дагы ошо желбирей берсин деп дуа кылып, ошо желектин желбиреши эгемендүүлүктүн белгиси. Муну ошондой көрүшүбүз керек. Ошондуктан биз өлкөбүзгө, өлкө мага, мамлекет мага эмне кылып берип атат дебестен, биз өлкөмө эмнени кош берип атам? Өлкө сизге тынчтыкты кепилдик берип атат. Чек араны коргоп тосуп койду. Сен бейпилдикте турмуш кечир деп атат. Дыйканчылыгыңды кыл, соодаңды кыл, соода сатыңды кыл, бизнесиңди кылгын деп сага коргоп берип коюп атат. Ошону кылсаң, аны сатсаң, сага берет акча. Эч ким бирөө сени мажбурлап алдап же мамлекет сага акысын бербей койбойт. Мамлекеттик кызматта иштесең, ал айлыгын берет дегендик. Соцфонд деген нерсе бар, андан кийин сага пенсия берет дегендик. Мына ушуну эгемендүүлүк деп коет. Ошол сизге ошол шартты түзүп берип атат. Ал шарт түзүү үчүн бир өлкөнүн башчысы болуп атат. Конституция менен бул кепилденип атат. Ошонун баркын билишибиз керек. Алла Таала өз аятында инналлаху ла югайру би кавмин хатта югайру би анфусихим. Бул өтө оор аятта. Эгерде коом дейт, өзүн өзү өзгөртмөйүн, алардын абалын Алла Таала эч качан өзгөртпөйт дейт. Биз нашүгүр болуп, капырлык кылып,
мамлекеттин жетекчилери менен же мамлекетке шек келтирип, каршы чыгып, пикет, митинг уюштуруп, ушундай кыла берсек, же аппайсы болуп, жөндөн жөн эле бир ушинтип эркелей бере турган болсок, анда жакшылыкты Алла Тааланын неаматын кадырына жетпесек, Алла Таала бир күнү ошо эгемендикти колдо алып коюшу кеп эмес да. Ага өзүбүз себепкер болобуз. Биз ушул аятта айтылгандай, лаин шакартум лазиданнакум ва лаин кафартум инна азаби лашадид. Эгерде менин берген рызкыма, неаматыма шүгүр кыла берсеңер, мен албетте көбөйтө берем дейт рызкыны. Эгерде капырлык кылып, нанкөрлүк кыла турган болсоңор, кадыр баркты билбей турган болсоңор, менин азабым каттуу дейт. Көрдүңүздөрбү? Эгер бир нерсе болуп дагы өлкөдө бир береке кача турган болсо, анда инсандар өзүбүздөн экендигин билишибиз керек. Ошон үчүн ар кимибиз колубуздан келишинче мамлекетке, өлкөбүзгө, жерибизге салым кошолу. Эч болбогондо жакшы тилегибиз менен, дуабыз менен ушул кызматчыларыбызга дагы, башчыларыбызга мындай дуа кылып, аларга Алладан жардам сурап туралы иншалла.